Майрам, эми жакшы эле. Заказ болду, жакшы эле болду. Жетет да, иштесе болот. Нурсултан Казакбаев Ош шаарынын тургуну Жылжаңыр аралдында темир тулпарлуу болгон. Соц келишимдин негизинде берилген 100 000 сомго өздүк каражатын кошуп, сатып алган унаасы менен шаарда таксист болуп иштей баштады. Буга чейин ошол Казакстанда иштедик. Андан кийин келип Ошто бул жерде подрядчик болуп иштедим 2 жыл. Андан кийин ушул Ошто алып сатуу дегендей да. Оптун бир нерсе ала коюп, сата коюп, ошондой нерселерди иштедик. Анан ушул эмеге проект жаздык. Анан кийин проект менен биз таксиге эме кылдык. Таксиде болот, аябай жакшы, иштейсиң да, күнүмдүк тирилигиңе чыгат кеңири. Айдоочулук менен бир үй бүлөдөгү 10 жанды багып жатат. Эми ал мамлекетке салык төккөн ишкерлердин катарына кошулду. Эми колдон келсе биз өкмөткө налог төгүшүбүз керек да. Биз азыр как положено налогду төгүп, техосмотрдан өтүп, өкмөткө да кайрадан биз өзүбүз жардам кылып атпайбызбы? Ошол такси менен ушинтип иштеп атабыз. Кудайга шүгүр. Ош шаарында социалдык контракттын негизинде 50 үй бүлөгө жардам берилген. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү өз алдынча иш менен камсыз кылууга, турмуштук оор кырдаалдан чыгуусуна көмөк берүүчү долбоорду ишке ашырууга атайын комиссия түзүлгөн. Кайтарымсыз каражатты алгандардын жашоо шарты менен абалына мониторинг жүргүзүлүп турат. Ушул долбоор башталып аткан атайын бизнес ассоциациясынын өкүлдөрүн чакырып, атайын ушул 2 күндүк окуу уюштуруп, аларды окуттук. Ошол бизнести кантип башташ керек, кантип жолго коюш керек, бизнестин ошол жол жоболорун үйрөтүп, ал тренерлер. Анан буларга ошол өздөрүнүн шыгына жараша, жөндөмүнө жараша долбоорлорду башташты. Азыр биздин адистер бул үй бүлөлөр менен тыгыз байланышта болуп турабыз. Социалдык контракттын негизинде социалдык жардам берүү жөнүндөгү токтомго ылайык эми 50 үй бүлөнүн 146 баласы жөлөк пулдан бошотулду. Бул жерде тигүүчүлүк боюнча, мал чарбачылыгы боюнча чакан дүкөн иштеткендер ачылды, кондитердик ишканаларды ачып иштеткендер болду. Ошолордун негизинде бул 50 үй бүлө биздин аз камсыз үй бүлөлөрдүн катарынан чыгарылып, жөлөк пулдар токтотулган. Бул ошол баягы социалдык контракт башталгандан 3 айдан кийин, 100 000 сом алгандан 3 айдан кийин токтотулду. Социалдык келишим үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алган гана жарандарга каралган. Шаар боюнча 16 жашка чейинки жашы жетелик балдары бар 1,5 миңдей үй бүлө жөлөк пул алат. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала-тоо 24, Ош шаары.